Ecevit'e hocamın için düşüncelerden bir olacak. Hazır içinde, dayı içinde. Adam onda virüsünü yemeler, çıkıyorlar bak. Arkadaşlarınız, artistleriniz Hazır bugün hazır işim çok da bir yakta şunca. Mecnunlar reis koyganda şu жерге келишет, анан келип бу жерден анан келип башташат. Анан аны кире бериштеле киргенде тетиги стойка турат, ана столго ошол жерге лиса просто отурушат. Эң основной биздики ушул аэропорт, анан достук чек-алада. Ушул жерден биз эчтекени аябашыбыз керек да. Макулбу? Ушул жерден жетишпесе бир алып барабыз. Aylı olsa biz жергиликтүү бюджеттен кош бергенге даярбыз. Макулбу? Ушул жерден түнү күнү күчөтүлгөн режимде иштейбиз. Түнү күнү иштейбиз. 24 саат Ар иштейбиз. бир рейс тазыбыздагы эмеге айтайлы, республикалык штабка айтайлы, керек болсо внутренний рейстерди дагы карагыла. Внутренний рейс болсо да дагы бир 6 адамды коюшубуз керек да. Карашыбыз керек. Азыр мына 1 ай, 2 ай күчөтүлгөн 1 айдан ашараак азыр мына күчөтүлгөн режимде иштейли. Ошо жанагы мына жез ковриктер Biz Oş область, шаар мына жакта ар бир кирип чыккан адам өзүбүз үчүн мындай ысыктар коюшубуз керек да, уверенный болушубуз керек. Биз ар бир рейс, ар бир самолетту карап атабыз. Да, güzel. Songa 1 ay kaldı da. Anam biz Oş şaары өзүбүз үчүн уверенный болойлу деп атабыз. Кичине тыйын акча кетет. Алты адис деп атат, акча кетет, зато өзүбүз үчүн биз эме болот да. Ар бир адамды текшерип атабыз деп. Баяктан бери машина менен келип кирип кетиши мүмкүн нерселер. Ошон үчүн өзүбүз үчүн биз эме болойлу. Башында баягындай аянып эме алып аттык, алыскы мамлекеттерге, азыр мына коңшу мамлекеттерге деле келип калды. Ошон үчүн биз суранайлы, республикалык штабтан внутренний рейсти да карайлы. Биз бүгүнкү күндө Ош шаарында Ош областы менен биргеликте атайын штаб түзүлгөн. Биз эмне иштерди аткарып атабыз, дайыма маалыматты республикалык штабка берип атабыз. Мына кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой коопсуздук кеңеште дагы мындай талаптар коюлуп атат. Бүгүн атайын ушул Ош шаарындагы аэропортко келип мына жеринде көрүп атабыз. Биз дагы мына жергиликтүү бийлик тарабынан ушул медиктерге кандай жардамдар керек, эмне жетишпей атат деп мына жеринде көрүп атабыз. Буга чейин да биз атайын обсервацияларды даярдатканбыз. Шаар боюнча 237 обсервация даярдалган. Жалпы мына Ош область менен бириккенде мына 500ге жакын ушу койкалар даярдалды. Мына Ош аэропортунда да бүгүнкү күндө күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Ушул күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Бүгүн дагы келип жеринде көрүп атабыз. Мына внутренний рейстерди дагы биз өзүбүз үчүн, Ош шаары үчүн внутренний рейстерди дагы карай турган ойлор пайда болуп атат. Эгер жетишпеген адистер боло турган болсо, биз жергиликтүү бюджеттен буларга акчасын чечип бергенге даяр болуп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө мына эпидемиялык кырдаал Ош шаары, Ош областы боюнча Кудайга шүгүр туруктуу, бирок ошого карабастан биз мына күчөтүлгөн мындай режимде иштеп атабыз да. Мындан ары дагы эгер Кудай сактасын, мына азыр коңшу мамлекеттерде дагы ушу коронавирус оорусу катталып атат. Биз ушул дагы кошумча койкаларды, обсервацияларды мындай даярдаганга мына аракеттерди кылып атабыз да. Кудай сактасын, эң негизгиси бүгүнкү күндө кырдаал туруктуу. Айтып атат. Жабылбай, баардыгы Кудайлы базарда болот деп өзү дагы базар карап. Баардыгыбыз мына баардык иштеп атканда биздер көзөмөлдү. Эле бала келип атат. Албагы. Пожалуйста, келди. 1350 келди. Сатып алдым. Болду, рахмат, рахмат.
Korkup kaçıp ketти окшойт да. Болду. 20 сомдон бери болду, азыр 15 күн 13 сомдон бери. Азыр 13 сомдон кийин. Мен мынандай да кызым, сизден сураныч, мынандай мезгилде бурдан башка дарыларды да деле бай кошуп сатып атасыңар. Маскаларды азыраак 50 сом кошушуп, көп кошпогула. Болуп турбу? Мына силер аркылуу мен жалпы аптекаларга кайрылам да. Ушул масканы этият кылгыла. Көп мындай кымбаттатпагыла. Себеби элибиз мындай чочуп турган мезгилде эме кылбаш керек да. Кымбаттатпаш керек. 3 сом, 4 сом, 5 сом деген эме кылма. Айбет мырза. Көрүп туруп, карап туруп, канчадан алды, алгандан кийин эмеңерди көргүлө. Элдин кошпогула бул эми кичинекей эле нерсе. Макул мындайда анан ушудан пайда көрөбүз деген сөз. Аты кем кызым? Айгерим. Түшүндүм да, коркпом. Биз жөн эле келип баардыгын текшерип атабыз. Текшерүүчүлөр келет, аптекаларды биз тырмай мына азыр окуп көргөндөр баардыгы көзөмөлдү. Макулбу ошон үчүн эме болду. Мына канчадан сатып атасыңар? 80 сом. Бул канчадан алып атасыңар? 77 сомдон келди. 3 сом кошуп, мурун канчадан болгон? Мурда 70 сом, 75 сомдон болгон. 66 сом, 64 сомдон келди. Азыр Бишкектен эле кымбат келди. Алардын 200 сом кошуп атасыңар да. кошуп атат. Эми мындай алган бааңардан бир кошпогул. Эми ал Бишкекте жалпы антимонополия көзөмөлдү, силер кичине мындай көп кошпой болуп дардан. Негизгиси бардыгы барбы? Жетиштүү эле дарданбы? Бардыгы көтөрүлбөдү, жакшылабы? Ошондой да. Күрүчтөр бар, май бар. Мурунку базарда сатасыңарбы? Склаттарда кеңирлер? Күчтөр кеңер да. Бардыгы да, продукты кеңир. Скаттар жүрүп эле болот. Күрүч окшойт бул, күрүчтүн баасы көтөрүлбөдү? Жакшы эле мурункудай эле. Складтарда кеңир. Бааны көтөрбөгүлү да. Унду жасалма баасын көтөрүп саткандар үчүн атайын бизде беренелер бар. Жогоруктар 106 берене, ал эми кылмышка жообуна тартылыш үчүн 216 беренелер бар. Эгер жасалма түрдө бааны көтөрүп сатышкан болсо, андан мыйзам чегинде чара көрүлөт аларга. Ошолорго жете тургандай кылып, ошол эмелерди айтып коесузбу? Мисалы үчүн, эгерде күнөөсү аныктала турган болсо, канча айып, канча суммасын айтып коесузбу? Эгер кылмыш жообуна тартыла турган болсо, анын тапкан кирешеси 100 000 сомго чейин болуш керек да, 100 000 сомдон ашыш керек. Ошондо алар кылмыш жообуна тартылат. Бул сот органдарына биз жөнөтөбүз, сот органдары өздөрү айыппул салып, кылмыш жообуна тартышат. Бирок баардыгы сиздердин көзөмөлдө болсо азыр. Бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдөрдө жерлерде, шаардын баардык соода борборлордо ушундай бир кампаларда бүт биз постторду койгонбуз. Шаардын башчысы Талайбек Насырбекович өзү башында турат. Эч кандай кымбаттоого негиз жок деп бүгүнкү күндө баардыгыбыз иш чара жүргүзүп атабыз жерлерде. Түнү күнү биздин кызматкерлер иштеп жатат бул боюнча. Бүгүнкү күндө бардык Ош шаарында жайгашкан объектилерде дезинфекция иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө азыр базарлар, кичи базар, чоң базар, борбордук базарларда дезинфекциялоо иштерин жүргүзөбүз. Аэропортко дагы СЭСтин сотрудниктеринен, адистеринен 12 адам бөлүнүп берилди, күчөтүлгөн режимде иштөөгө. Андан кийин дагы 6 адам резервге коюлду, дагы күчөтүлгөн тартипте иштешет. Шаарда жайгашкан бардык гипермаркет, супермаркет, магазиндерде, кафе, ресторандарда бардык жерлерде дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бир жумада канча жолу же? Бир жумада азыр жумасын 2 жолдан жүргүзүп атат дезинфекциялоо иштерин. Бирок азыр биз базарлардын жетекчилерин, чоң мекеме уюмдардын жетекчилерин чакырып, ар бир мекеме уюм 2ден адис бере турган болсо, биз ошолорду үйрөтүп, түшүндүрүп, кандай дезинфекция иштерин жүргүзүү керектигин түшүндүрүп, аларды даярдайбыз. Анан ушул мекеме, базарлар ар күн сайын дезинфекция иштерин жүргүзүшөт. Жеке менчик бала бакчалар, мектептер, азыр мектеп, вуздун мектептер, жогорку окуу жайлар, ортоңку окуу жайлар жабылды 3 жумага, сиздер билесиздер. Анан калган бала бакчалар боюнча дагы дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү боюнча, күн сайын жүргүзүү боюнча азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жетекчилерди чакырып, бардыгын түшүндүрөбүз.